Процедураларым бар бұзылып атат. Бұл мыйзам долбоорун карага тура эмес азыр караган. Биринчиден күн тартибинде кечөөндө бүгүн да жок болчу. Эртеменге чейин жок болчу. Мындай орчундуу маселе комитеттин кароосунда да болгон эмес, Канат Керезбекович. Мындай орчундуу мамлекетке чечим чоң мындай өзгөрүүлөрдү алып келе турган мыйзамды отурум өткүзүш керек. Сиз опросный путем эле алып келатасыз. Экинчиден, Канат Керезбекович, 5% боюнча ноябрдан коомдук угуу болуп, 6 декабрда төрага жөнөтүлүп, сизге жөнөтүлгөн. Кереги жок заключенияларга сиз жөнөтүп, өкмөткө кереги жок. Мыйзамга талап келбеген, тура келбеген нерселерге жөнөтүп атасыз. Канат Керезбекович, сиз регламентти сактаган адам катары бул жерде бузуп отурасыз. Үзгүлтсүз сиз отставкага кетишиңиз керек. Сиз бузуп атасыз мыйзамды. Доктор юридических наук деп биздин юриспруденцияны бүгүн акыбалына ыйлаш керек. Интеллигентті адамдар доктор наук болот, доктор юридикалык наук болот. А сиз болсо берде аны уяткарып, көптөгөн академиктердин бетине кара көө жаап жатасыз. Уят болот мындай регламентти үчүнтүп бузуп алып келген мыйзамыңызды. 5%ды адилеттиги үчүн биринчи же четке кагыңыз, же талкууга коюңуз. Силердин комитетиңерде фракциялардын жетекчилери отурат, вице-спикерлер отурат, жогорку кеңештин жетекчилери отурат. Ошо жерге чакырып, отурум өткүзүп, чечим кабыл алып, андан кийин чыгарсаңыз болмок. 7% деле андан кийин логично колдоп берет элек. Бирок одоно бузуп регламентти, алдын ала материал таркатпай, бүгүн тез убакытта киргизип туруп, мурунку инициаторлорго айттырбай туруп киргизгениңиз. Бул абдан уятка да, сиздин этикаңызга да сыйга келбеген нерсе. Мирлан Канатбекович, эми эмоция калтырбаңыз. Бул менин чечимим эмес, бул комитеттин чечими. Регламент эч кандай бузулган жок. Бир нече жолу сиз менен мен жекеде жолуккам. Мен муну айтпай эле коеюн деп, муну айтайын. Анткени мен доктор наукта атасыз. Бул эч кандай Сабырда болуңуздар. Сиз болсо Регламентти коймайлы. комментарий бербеңиз. Мен өзүм жооп берейин. Сиз сүйлөдүңүз да. Мирлан Канатбекович, сабырда болуңуз. Сиз эми мындай мен уят кылганда укуңуз деле жок. Мен өзүм жооп берем да өзүмөчү. Бир нече жолу сиз менен да сүйлөшкөнбүз. Ошондо сиздер билгенсиңер, өкмөткө жөнөтүлгөн, ал маалымат бар болгон. Сиз менен да бир нече варианттар талкуулаганбыз. Туура биз да ойлогонбуз. Балким өкмөттүн корутундусу бир убакта келип калса, карайт элек. Андай болгон жок. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Өкмөттүн корутундусу мына бүгүнкү мыйзам долбоор боюнча 2 апрелде келген. Искак Абсаматовдун айтып аткан долбоор боюнча 12 майда келип атат. Бул жерде 22 киши демилгечи. Азыр бирөө угуп отурса ойлойт да, жалаң эле Керезбек демилгечи болду эле, өзүн билемдик жасап эле комитеттин чечим чыгарып эле баарын жасап атат. 22 киши демилгечи. Ошонун ичинде 3 комитет мүчөсү. Тез арада кабыл алсын деп, ошо 3 комитет мүчөлөрү, мына мен айтып коеюн, Мирлан Исакович бар, Алтынбек Турдубаевич бар, Нурбек Өмүрбекович бар, ушулардын арасында комитет мүчөлөрү да талап койгон. Апрелден бери кайрылбай атат, каралбай атат деп. Ошондуктан ЧП бүткөндөн кийин 11 майда опросный жол менен кабыл алынган. Андан тышкары сиз менен да мен айткам, билгенсиз, өкмөткө жөнөтүлгөн. Искак Абсаматович да билген. Өкмөттөн апрель айында да кат келген. Биз карап атабыз. Жакын арада жооп беребиз деп. Эми азыр ошонун баарын билип туруп, анан биринчи жолу кандай кылып туруп, мени жөн эле бир интеллигенция деп, академик деп, билим доктор деп, сиз менин намысымда шек келтирбеңиз. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн, бул болсо эч кандай маселеге тиешеси жок. Тиешеси жок. Демилгени болсо 22 биздин кесиптеш чыгарып атат, комитет болсо 13 добуш менен колдоп атат. Бул жерде комитет мүчөлөрү да отурат, мен ойлойм азыр ойлорун айтат. Ана мындай эмоция калтырбайлы. Башкача бир жыйынтыктар чыгарып, мен өзүм да мындай ойлойм, бул туура эмес да. Жалаң эле мен эле бир өзүнчө эле күнөөлүү кылып, мен өзүм чыгарып эле бул мыйзам долбоорун өзүм киргизип аткансым. Урматтуу кесиптештер, бир нерсени эстетип коеюн. Бүгүн мына 14 май, бул мыйзам долбоору конституциялык мыйзам. Бул 3 окуудан өтүш керек. Биз кечигип атабыз. 3 окуудан өтүш керек, андан кийин
мамлекет башчысы караш керек, кол коюш керек. Мына ошон үчүн биз бул маселени чечиш керекпиз. Бул жерде эч кандай жеке кызыкчылык жок. Ана мен суранам, менде айтчу сөздөр көп. Этиканы сактайлы. Анан калп эле мен тиги кошкондо болбойт да. Анан комитет мүчөлөрү да катышып атасыздар, лидер фракциялар катышып атасыздар, өзүңөрдүн позицияларды айткыла. Силер да колдогонсуңар. Ошону мен баса берилип айткым келет да. Анан берде такыр эле тиги мен өзүм чыгаралдым, тиги бир мыйзамдын баарын бузуп аткансыз. Андай болгон эмес. Оппозиция жөнүндө кеп болуп кетти. Бул жерде карап көрсөк, оппозициянын өкүлдөрү бар демилгеч. Бул жерде бүт фракциялардын өкүлдөрү демилгеч. Эч кандай маселе болгон эмес. Анан такыр эле мына 5% жөнүндө сөз болуп атат. Эч ким тоскоолдук жок. Мына Жанарбек Кубанычбекович туура айтып кетти. Экинчи окууда сунуш келсе болот. Ошондо карап чыкса болот. Кошу боюнча мен белгилеп коеюн. Мына мен илим даражасын айтып атат, юрист катарда шек келтирип атасыз. Кошу боюнча бул кошула албайт. Кошула албайт бул. Концепция карама каршы. Бир жерде 5 деп турат, бир жерде 7 деп турат. Каянан кошулат булчу? Же бирөө кабыл алат, же бирөө кабыл албайт. Кошула албайт булчу. Каралышы мүмкүн, бирок кошула албайт. Регламент боюнча эч кандай бузулган жок. 11 майда келди, каралды, комитет мүчөлөрү колдоп берди. Ошон үчүн туура мындай маалымат берип, туура түшүндүргөн мен урматтуу кесиптешер суранам. Эми айтса көп эле сөз айтса болот, бирок Мирлан Катмович, мен туура эмес ушундай сөздөрдү айтканчы. Рахмат. Могу күндөрдө айткан туура эмес. Мен өзүм просто карманып атам бул жерде. 5-чи микрофон процедурный. Рахмат, Сулайманов Бирбол. Урматтуу коллегалар, азыр уксак Канат Керезбекович да дагы коллегаларым бул жерде 5%, 5%дын инициаторлору. Эки жакты тексак, эки жакта эле туура. Регламент бүгүн эле бузулуп аткан жок. Биз дайым бузуп келебиз. Келгиле 9%-ти, 7%ке түшүрөбүз деп 21 бул жерде депутат инициатор болгонбуз. Ошол мезгилде бардыгыңар не кылат экенбиз? Сүйлөштүңөрбү деп нерсе 7% баарыбыз сүйлөшүп алып, бүгүн түшүрүп атсак, азыр келип алып баарыңар жазып алып, мына жерде ызы чыгылып атасыңар. Анда калтырып коелу 9%-ти. Ошо менен шайлоого баргыла. Бүгүн разбор кыла турган күн эмес, убакыт аз калды. 3 окуудан үлгүрүшүбүз керек. Мына жерде эки колдоп, суроо жоопту токтотуп эле 9%, 7% башка эчтеке изменение, эчтеке киргизе албайсыңар. Разбор кылыштын кереги жок, өзүбүздү көрсөтүп нерде кыйын болуштун кереги жок. Маселе ушуну өткөзүш керек, колдош керек. Болду. Болбосо күн тартибин алалы 9 менен кеттик анда. Разбор кылып жата бергиле. Рахмат. Мен кошумча катары